Оуда Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элералык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Кытайдын чыгыш тарабында деңизге төгүлүп 120 чарчы километр аянтын булгаган мунайды тазалоо иштери күчөтүлдү. Мьянмар менен Бангладеш 100 миңдеген рохинжа качкындарын артка жөнөтүү жөнүндө сүйлөшүүдө. Качкындар лагеринде докторлор дифтерия илдети менен алпурушууда. Bir үй бүлөнүн 25 мууну 700 жылдан бери татуировка жасоо менен алектенет. Алардын сыры эмнеде? Кытайлык кемелер өлкөнүн чыгыш тарабында ири көлөмдө деңизге төгүлгөн мунайды тазалоо иштерин күчөттү. Жекшембе күнү ирандык танкер чөгүп, кемени иштеткен Карамай 124 чарчы километрге жайылган. Бирок айлана чөйрөнү коргоочулар Карамайдан дагы ал ташыган жыты жок, көзгө көрүнбөгөн уулуу конденсат төгүлгөнүнө тынчсызданууда. Соңку өрт Санчы кемесин чыгыш Кытай деңизинин түбүнө биротоло кетирди. Чоң жардыруу болуп, кеме экиге бөлүндү. Андан чыккан түтүн 2 километр бийиктикке жеткен. Кытайдын тез жардам кызматкерлери бир апта бою өрттү өчүрө албай жатты. Себеби сыртка чыгып кеткен мунай жана газдын айынан кемеге жакын жологонго мүмкүн болгон эмес. Ишемби күнү кызматкерлер анын ичине кирип дагы 2 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Танкерин калдыктары азыр деңиздин түбүндө жатат. Кемеде иштеген калган 29 адам каза болду деп саналууда. Алардын дээрлик көпчүлүгү ирандыктар болгон. Тегеран дүйшөмбү күндү улуттук аза күтүү күнү деп жарыялап, каза болгондорду эр жүрөк деңизчилер деп атады. Ал ортодо чыгыш Кытай деңизинде экологиялык трагедияны токтотуу чаралары көрүлүүдө. Танкер өрттөнгөн жердеги 120 чарчы километр аймакты каптап турган калың май кемени жүргүзүүдө колдонулган май болчу деп айтылууда. Эксперттердин айтымында майдын төгүлүшү деңиз жандыктарына катуу залакасын тийгизет. Бул май жээкке жетпесе да деңизге зыян алып келет. Чыгыш Кытай деңизинде абдан баалуу жана аяр экосистема бар. Япония, Кытай жана Түштүк Корея ошол жерде балык уулайт. Алар эми балык чарбасына тыюу салышы керек. Калкып турган калың майдын деңиздин жандыктарына тийгизген залакасы чоң болот. Бирок баарынан да кеменин ичиндеги уулуу конденсанттардын зыяны оор. Ал заттын өңү жыты жок болгондуктан аны айырбаштоо өтө кыйын. Бүгүн Мьянмар жана Бангладеш 100 миңдеген рохинжа мусулмандарын артка репатриациялоо жөнүндө сүйлөшүүдө. Эсептөөлөргө ылайык 650 миңден ашуун адам Мьянмарга кайтып барышы ыктымал. Учурда 860 миңден көп киши жык-жыйма толгон качкындар лагеринде турат. Ал жерде дифтерия илдети жайылып, мед кызматкерлери алпурушууда. Ясин дифтерия оорусуна кабылып, абалы оор. Илдет өтө жугуштуу. Дарыгер Халла илдеттин жайылышын токтотууга аракеттенүүдө. Ал жардамчылар тобу менен иш алып барат. Алар дүйнөдөгү эң чоң делген качкындар лагерин аралап өтүп, дифтерия оорусуна кабылган адамдарды табууга аракеттенишет. Дарыгерлер күнүнө 10 чукул дифтерия илдетине кабылган качкындарды табат. Демек алар көп жөө басышат. Дифтерия менен ооругандарды издөө Ясиндин үйүнөн башталды. Рита менен Рипанын иши абдан кооптуу. Алар абайлашы абзел. Илдетке кабылгандар менен аралашып жүрүү эмдөөдөн өтсө дагы коркунучтуу. Алар дифтериянын коркунучтарын түшүндүрүп, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө антибиотик беришти. Ал илдеттин күчөшүн токтотот. Кимдир бирөө дифтерияга чалдыккан адам менен 1 сааттан ашуун байланышта болсо, анданы даарылаш керек. Биздин сыртта отурганыбыз канчалык кооптуу? Биз эмдөөдөн өткөнбүз. Ал себептен бизге коркунучтуу эле эмес. Бирок бул жердеги рохинжа коомчулугу мурда эмдөөдөн өткөн эмес. Учурда кабылгандай, бул оорунун жайылышы токтойбу? Биз эмдөө аркылуу жана алдын ала илдеттин тарашын токтоткон дарылар аркылуу маселени чечели деп жатабыз. Эмдөө кеңири тараган өлкөлөрдө бул илдет жоголуп кеткен. Эми бул жерде дагы көйгөй чечилүүдө. Бирок дарыгерлер ишин улантууда. 800 миңден ашуун адам качкындар лагеринде жык толгондуктан илдет тез арада кайрадан жайылышы ыктымал. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Багдад шаарынын борборунда 2 жангешти чабуулу жасалып, бери дегенде 35 киши каза тапты. Ирактын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 60 адам жарадар болгонун билдирди. Чабуулдар шаардын жалданма жумушчулары чогулган Тайран аймагында болду.
Индонезиянын баш каласы Жакартада башкы фондулук биржанын балкону имараттын каалдамасына кыйрап түштү. 70-тен ашуун адам ар кандай жаракат алганы кабарланууда. Бул кокустук болгонун, ал жерде эч кандай жардыруу жасалбаганын полиция тастыктады. Курмандыктар болгон жок, биржада соода уланууда. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Америка Кошмо Штаттары Сириянын чек арасында орноттом деген жаңы күчтү террор армиясы деп атап, аны жок кылам деп билдирди. Бул жакта түзүлөрү болжонуп жаткан 30 000 аскердик күчтү Түркия ондогон жылдар бою күрөшүп келген Күрд кыймылынын уландысы деп кабылдоодо. Бул аскер күчүнө Сирия менен Россия дагы каршы чыгууда. Эми Иерусалимге сапар алып, ал жерде денеге ийне менен сүрөт түшүргөн ишкананы көрүп келели. Бул иш менен бир эле үй бүлөнүн 25 мууну 7 кылымдан ашуун убакыттан бери алектенип келет. Иерусалимдин христиандык бөлүгүндө бир нече кылымдар бою иштеп келе жаткан татуировка тарткан жай бар. Ал дүйнөнүн эң эски татуировка жасаган жайы болушу мүмкүн. Васим Разук ал жайдын ээси. Биз атайын ажылка келгендерге татуировка жасаганыбызга сыймыктанабыз. Иерусалимге келген көп христиандар үчүн татуировка кылып кетүү өзгөчө мааниге ээ. Крестти тартуу абдан популярдуу. Васим татуировка жасап келе жаткан үй бүлөнүн 25 мууну. Биз бул ыйык шаарда 500 жылдан бери турабыз. Менин чоң аталарым бул жерге Египеттен келген. Биз копт христиандарыбыз. Алар бул жерге өздөрү ажылка келишкен. Түпкү аталарым татуировка тарткычтар болушкан. Бул жерге келип, алар өнөрүн уланткан. Бул жыгачтан жасалган татуировка тартуучу мөөрлөр жүздөгөн жылдардан бери колдонулат. Бул эң эски мөөрлөрдүн бири. Буга 500 жыл болду. Так ушул мөөр Моул 1669 жылы жасалган татуировканы тартууда колдонулган. Илгерки татуировка тарткычтар ыйык чиркөөнүн сыртында иштечү. Азыр болсо байыркы өнөр кеңири тараодо. Көптөр мага денеме татуировка тартам деп ойлогон эмесмин, бирок сенин татуировка тарткан жайың жана үй бүлөңдүн окуясы жөнүндө угуп, татуировканы так ушул жерден алууну туура көрдүм деп айтышат. Мен үчүн бул чоң сыймык. Спортко келдик. Премьер-лигада бүгүн Манчестер Юнайтед менен Стоук Сити ойнойт. Стоук Сити Пол Ламбертти жаңы менеджери кылып дайындады. Манчестер Сити 3-4 эсебинде Ливерпулдан утулуп, бул анын сезондогу алгачкы жеңилиши болду. Манчестер Сити өзүнөн кийинки орунда турган Юнайтедден 15 упай алды экенине карабай, Ситинин тренери Пеп Гвардиола чемпиондук үчүн жарыш бүт элек деп айтты. Гавайда өтүп жаткан Sony ачык чемпионатында америкалык Паттон Китцер топту 6 тешикке киргизген гольф марафонунда жеңүүчү болду. 31 жаштагы спортчу Джеймс Ханды утуп, гольф ассоциациясынын сезондук турнирин жеңип алды. Джеймс Хан Цицер менен тең ташып келип, бирок Цицер үстөмдүк кылып кетти. Ал турнирди катар менен 2 жолу жеңген биринчи чемпион болду. 60 жылдарда Формула 1дин мыктысы деп таанылган айдоочу, мотоспорттогу көрүнүктүү инсандардын бири Дан Гурни 86 жашында каза болду. Бул америкалык спортчу жеңишин белгилеп шампан аттырган эң биринчи спортчу болгон. Porsche компаниясына эң алгачкы Формула 1 жеңишин алып келген. Дан Гурни 1960 жылдардын алтын мууну атка конгон айдоочулар тизмесинин башында болуп келген. Жаңылыктар соңунда океандагы Volvo жарышына катышкан суучулду куткарганды көрүңүз. Тинч океанда жарышка катышкан кайыктан команданын бир мүчөсү борттон ыргып кетип, океанга кулап түшкөндө командашталар аны куткарып алды. Суу үстүндө калкыткан борттоной жок. Моряк муп-муздак сууда 7 мүнөткө чейин турган. Бирок эң кызыгы, алдыда келаткан команда күтүүсүз тоскоолдукка карабастан жарышын улантып, жеңүүчү болуп чыга келди. Жеңиштен эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Интернетибизге чакырам. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду угуңуз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.